Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, буйруса сиздер үчүн Казакстанга барып көрүүңүздөр үчүн границага эң акыркы үлгүдөгү комфорт автоунаалар коюлду. Эгерде сиздин документиңиздин суроогу бүтүп, Казакстан границасына чыгып келүү зарылчылыгы болсо, анда биздин автоунаалар кызматыңыздарда. Биздин өзгөчөлүктөр: сиз границага чыгаардан мурда биздин айдоочу агалар документиңизди бүт текшерип, андан соң жолго чыгышат. Сиздерге жолдо кокусунан гаиле тоскоолдукта турган болсо, айдоочу өзү алар менен сүйлөшөт. Жана границада эч кандай ортомчусуз өздөрү түз алып барып, түз алып чыгат. Жолдо белиңиздер оорубай, эч кандай кыйынчылыксыз мына ушундай бекер сууларды ичип барып келесиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул кичинекей сюжет сымал кылганбыз. Бул чын болгон окуя. Биздин мекендешибиз микрокредит уюмунан кичинекей кредит алып, убагында төлөп жүргөн экен. Анан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин кайра төлөбөй калат. Төлөбөй калып, анан кийин Кыргызстанга учуп баратканда аэропорттон токтотуп, кайрадан кайтарып, ошо чыгууга тыюу салып койгон экен. Эми мекендештердин азыр көп маселелери болуп калды. Биринчи маселеси бул кээ бир мекендештер Россияга кире албай атса, эми кээ бир мекендештер бул биздин бүгүнкү каарманыбызга Саматка окшоп чыга албай аткан мекендештер бар да. Ошонун бүт бара жанагы микрокредиттик уюмдардын ошолордон кредит алып кайра төлөбөй койгонун кесеп этет. Кийинки сюжет ушул боюнча. Россияга келип, ушу Москвада иштеп жүргөнүмө 5 жыл болуп калды. Бул жакка келгенде бир аз кыйынчылыктар болгон. Ошо стабильный заработок жумуш таап, акча тапкыча кыйналган. Анан акча тапкандан кийин үйгө салып, эл катары бардыгы мекендештерибиз сыяктуу эле бул жакта иштеп жүрөбүз. Анан баягы телефон жоголуп кыйналган убактарда микро займдардан кредит алчумун. Кредит алып, эч кандай проблема деле болчу эмес, барып келип төлөп, убагында төлөп койчумун да. Анан бир жарым жыл мурда дос болгон ошо айтып калды, ошо кредит алып, уже 4 жыл болуп калды, кирип чыгып жүрөм баштакай эле депчи. Кирип чыгып кандай төлөбөй эле, төлөбөй элечи, анан жашнакай эле жүрөм деген мен да ошондой совет берди. Төлөбөй койсоң болот. Мен деле акча тартыш кимде эле болбосун. Amba алып мен да ошонун советине угуп акча алып төлөбөй койгом. Действительно өзү ошол убакта акча жок болуп калды. Анан баягы чалып эме кылабы десем, эчтеке болбойт, номериңди которуп кой деген да. Мен да номеримди которуп койдум. Ошо менен эч ким чалган эмес. То есть номерди такыр эле башка алмаштырып салдың? Номерди башка номер алгам. Анан кредитти эч ким чалбай калган да. Анан кредит боюнча негизи эле кыргыздарда улуу сөз бар да, аласанын бересеси бар деп коет. Көп мекендештер ошо микрокредиттик уюмдардан, микрокредиттик уюмдар болсо бүгүнкү күндө биз билгенден бул Байбол, Бөл Булак, Золотая корона, Страна экспресс деп коет. Азия финанс, Азия кредит деген уюмдар бар. Баары эле ошо мекендештерге кредиттер берет, кээ бирөө көбүрөөк берет, кээ бирөө азыраак берет. Бирок ошо микрокредиттик уюмдардан акча алгандан кийин көп мекендештер бирөө төлөйм деп кайра алса, экинчиси түздөн түз эле ошо төлөбөй эптеп эле акча алып алсам болду, телефонду өзгөртүп койсом болду деген мекендештер бар. Андан кийин ошо негизи Россия жергесинде биз дагы көп улам бул Сахарова жергесинде барып келип жүрөбүз. Мисалы үчүн ал жерде көп мекендештер ошо өздөрүнүн туура эмес законду карабагандыктан тилекке каршы отурат. Регистрациясы кээ бирөөнүкү туура эмес, кээ бирөөнүкү жүрүм туруму туура эмес, кээ бирөөнүкү административдүү правонарушениялар бар. Андан кийин кээ бирөөнүкү болсо ушул жигитибизге окшоп микрокредитный займ алып отургандар болсо, эгерде ошол мекендештер сакырап отуруп калган болсо, аны төлөмөйүнчө ошол иши бүтпөйт. Ошон үчүн кредиттерди төлөө сөзсүз зарыл ар бир мекендештерге. Кайрылып кетем. Анан Кыргызстанда ушу жакында болгон Кыргызстанда карындашым турмушка чыгат деп кабар уктум. Ошо мага үйдөлөр чалышкан деп. Анан ошого даярданып мен да болгон иштеп жүрөбүз го, акчабызды топтоп ошол жака пландар менен өзүм ойлонуп тойго барып келем деген план болгон.
Анан билеттин эң арзанын алгам, ошо туда баратына. Билетти канча алдың эле? 35 миңге алган элем. 35 миң туда барат. Туда обратно алгам. Анан баары жакшы эле болчу. Бай. Бир аз да акча жетпегенден кредит алайын деп займ таштасам, отказ кылып коюшту да. Ошол эле уюмдан. Менде карыз бар болчу. Башка номер менен алган элем, болбой отказ болуп калды. Ладно деп, ошо мен кетип аткам. Аэропортко баргандан кийин аэропорттон текшерип, контролдон өтүп атканда көпкө чейин туруп калдым. Анан эмне болгонун кийин айтышты, ошо чыгарбайбыз. Сенин карыздарың бар экен депчи. Сотко ашып кетиптир, короче. Мен карызым сотко ашып кетиптир. Ал жакта өтө эле узап кеткен да, соттун ошо жектен төлөп да кете албай калдым. Үйдөгүлөргө бара албай калдым тууралуу айтып, уят болуп калдым да, өзүм бир тууган карындашым күйөөгө тийип жатса, ошо бара албай калганым, ошо карыз үчүн бара албай калган травмасы болуп калды. Жана сотко өтүп кеткенде ошо судебный приставда ошо именно ошо карыз үчүн, микрокредит үчүн. Кредит боюнча мен анткени башка штрафтар жок. Жок, башка карызды эч кандай жашнакай эле иштеп, жашнакай эле жүрчүмүн. Нарушение болгон эмес да. Менде ошол жерден төлөп кетип калайын десем, карызга акча таап сүйлөшсөм болбойт экен да. Ал жерде 3 айдан 6 айга чейин соттун чечими менен анан көп кагаздар менен бүтөт экен да, 15 миң өзүп кетиптир бир аз карызды. 2,5 эсеге. Алган акча канча эле ошондо? 15 миң. 15 миң, Азыр, скорее всего, пениялары дагы бар. Пения 37.500 экен да. Ух ты. Анан төлөп чыгып кете албайт экенмин, анткени чындыгында карындашым күйөөгө тийип жатса, той болуп жатса, менин пландарым башка болчу. Төлөй албай калдым болгондо. Ал жерден төлөп эч кандай кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Билеттин акчасын кайтарып алдыңбы? Билет дагы ошол күйүп кетти. Мен алга дагы эметкен жокмун, карындашыма бара албай калган өтө уят болду. Кичинекей нерсе үчүнчү. Кичине болду. Бул Самат мырза чыгып кете албай калды, себеп деген ошо чектөөсү бар да. Чектөөнү болсо, ошо кредит төлөбөгөн уюм болсо, сотко өткөрүп дагы соттун негизинде чектөө коюлуп калат. Анан кийин көп мекендештерге кайрылып кетчү нерсе, эгерде силер кредитиңерди төлөй албай атсаңыздар, ошол эки нерсе сотко өтүп кетпеш үчүн жанагындай чектөө коюп борчун төлөй албайсыңар, сотрудниктерге чалып туруп, мен азыр төлөй албай атам, мүмкүнчүлүгүм болбойт атат. Ошол жерде горячая линия бар ар бир уюмдан. Кайсыл уюмдан кредит алсаңар ошол жерден. Эгерде силер телефонуңарды жоготуп, силерге эч ким чалбай койсо, демек силерден акча эч ким сурабайт деп ойлобоңуздар. Ошол горячая линияга чаап, же приложениедан телефонун таап туруп чалып, ошо өзүңөрдүн менеджериңер менен байланышып, мен телефонумду жоготуп алдым, ошон үчүн байланышка чыга албай атам. Же болбосо азыр жашоомдо оор болуп атат, бул тыйынды силерге бере албай атам. Ошол тыйын болор менен эле сөзсүз жаап коем деп сурансаңыз, ар бир уюм, негизи ар бир уюм встречага барат да. Себеп деген мекендештер менен, мигранттар менен иштешин бул алардын дагы наны. Ошонун негизинде алар дагы кээде уступкаларга барат. Жакында бир чоң окуялар болду, ошол микрокредиттик уюмдарга тиешелүү. Ал жактан дагы ошо бизнес сунуштар менен көп мекендештерге жеңилдетүүлүктөр да кылып беришти. Ар бир мекендеш өзү суранса, өзү үчүн өзү күйсө, мындай иш болбойт эле. Телеграм каналдары бар ар бир уюмдардын. Телефондары бар, ошолорго чалып токтотуп турсаңыздар мүмкүнчүлүк болот. Силерге на встречу барышат алар. Ошол суроо боюнча силерге кайрылдым эле. Анткени эмне кылышты мен чындыгында билген жокмун. Ошол мага тааныштарым ошо айтты, силерге кайрылсаңыздар кандай кылып чечсек, ошону силерден сурайын деген. Анткени мага дос балам ушинтип эле акча алып, анан калтырып койсоң эчтеке болбойт деп, менде анткени проблема болгон жок деп айтты эле да. Анан чындыгында эле ошо мен деле алып уже барып келип жашнакай эле жүргөм. Проблема болгон эмес. Анан силерге ошол боюнча кайрылып атам. Негизинен мисалы үчүн ошо кирип чыга албай калдың да. Кирип чыга албай калгандан кийин азыр регистрацияң
кандай регистрация маселеси кандай болуп атат? Ошо регистрация менен чындыгында проблема азыр. Анткени өзүңөр билесиздер, мекендештерибиз көп эле кыйналып жатат. Регистрация азыр көп базадан чыкпай жатат да. Мен де кирди чыкты кылып келишим керек болчу. Регистрацияны уланта албай калдым. Милицияны көргөндө баягы коркозум 2-3 жолу кармалдым. Мен билесиздер, акча берип, андан чыгып кетем. Чыгып кетем деп коюп жүрөм да. Анан ошол. Тиги башка приставдардын сайтынан кирип текшерип көрдүңбү? То есть мүмкүнчүлүгүң болду, билесиңби? Чынында мен ал эч жака кирип текшергенди билбейчүмүн. Алгам, ошол алып номерин которуп койгом. Эч ким чалган эмес. Анткени номерим уже башка номер болчу да. Мага эч кандай алар чалганга эмес жок болчу да. Номери жок болду. Ошол. Мен жана айтып кеткендей, ошо кыргыздардын улуу сөзү бар, аласанын бересеси бар. Кредит алгандан кийин сөзсүз түрдө төлөш керек. Төлөбөй койдум, качып кетем, эч ким билбей калат деген тилекке каршы болбойт. Азыр бул 21-чи кылымда жашап атабыз. Бул технологиянын заманы. Ар бир кишинин жүрүм турумун азыр электронный шарттар менен чектөөдө коюп коет, дистанциондуу чектөөдө коюп коет. Ошол себептен Саматка окшогон мекендештер аэропорттон чыга албай калбасын. Эгерде силер толук акчаны төлөй албайсыңар, ошо менеджерге чалып туруп кичинекей акчаны дагы төлөп коюңуздар. Анан кийин учуп атканда негизи кредит алсаңыздар, кредитти төлөбөй жүрсөңүздөр кандай шарттарды кыласыңар? Биринчиден ошол кайсыл уюмдан алсаңыз, мисалы үчүн Золотая коронадан алсаңыз, Золотая коронанын өзүнүн займы деген мен азыр да киргизип коем, ошо займы деген жерге кирип туруп, бир сире өзүңүздү текшерип коюңуз. Сотко өтүп кетпептирби, төлөнүп атыптырбы, канча пайызы төлөнүп атыптыр. Эгерде көбүрөөк болсо, кок уктап атсаңыздар, сотко өткөрүп коюшу мүмкүн, Кыргызстанга кетип атканын алдында деп. Анда чалып тур, же болсо ошол жерден предложениядан эле бир аз болсо дагы акчаны сөзсүз төлөп коюңуздар. Экинчиден болсо, ошол предложениялардын эле өздөрүнүн чат-бот деген системалары ошол жерден жазышып, такташып алсаңыздар болот. Биз азыр сайтка кирип көрдүк, Москва дүйнөлүк сотунун сайтына кирдик. Ошол сайтына киргенде азыр мен дагы полностью видеону киргизип коем. Баш аягы тилекке каршы Москва регионунан эле 91 000 жаран, чет элдик жаран. Эми буга жалгыз эле кыргыздар эмес, буга өзбек жарандары дагы, таджик жарандары да кирет, башка жарандар да кирет. 91 000 кишини чектөө коюп коюптур. Москва жергесинен эле именно ошо Золотая коронадан болсо 6 000 баракча ошо чектөө турат ар бир мекендештерге. Мекендештер эмес, ошо чет элдик жарандарга. Эми ал ар биринин тагдыры. Ошо Саматка окшоп кээ бирөө азыр полициядан качып жүрөт, кээ бирөө чыкты кирди кыла албай, регистрациясын жасай албай жүрөт. Ошон үчүн мекендештер аласанын береси бар, төлөп, ушундай учурлар аз болсун жашоодо. Силер аман эсен болуңуздар. Москва жергесине иштеп, эмгектенебиз деп келгенбиз. Кирип чыгууга дагы чектөө болбосун. Кыргыз мекендештерди жакшы жагынан көрсөтөлү, жакшы жагынан чалдарга аракет кылалы мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.